Саламатсыздарбы? Урматтуу кыргыз эли, түз эфирдин көрүүчүлөрү, кыргызстандыктар, амансыздарбы? Бүгүн биз Өзгөн районунун акимиятынын алдына ушунча эл чогулуп отурабыз. Себеби дегенде бүгүнкү күнү Өзбекстан менен Кыргызстандын чек арасы жогорку кеңештин комитетине алып кирип, биздин элдин талабын 15 октябрда курултай өткөрүп, эл менен дагы бир жол кеңешип анан чечели деген сунушубузду укпай, шашылыш түрдө бүгүн жогорку кеңешке комитетке алып киргенине нааразы болуп, ушунча эл чогулдук азыр. Биз азыр көрүп атабыз, депутаттарды басмырлап, телефондорун өчүрүп, киргизип, кээ бир депутаттарды киргизбей, журналисттерди киргизбей, карайбыз деп эл шайлаган эл өкүлдөрүнө дагы басмырлап бүгүн Ташиевдин өзү барып алып, ушундай кысым көрсөтүп атканына эл нааразы болуп турат азыр. Азыр бул жактагыларга урматтуу мекендештер, үндүн угулушун бир айтып койсоңуздар, анан кандай угулуп атат микрофон. Анан мүмкүнчүлүктүн болушунча бөлүшүп, группаларга, жеке баракчаларыңыздарга ушул Өзгөн районунда бүгүн акимияттын имаратынын алдына чогулуп нааразы болуп аткан элдин нааразылыгын коомчулукка таратууга жардамдашып койсоңуздар. Азыр сөз берсек мырзаларга. Аксакалдардан сүйлөй тургандар барбы? Ассаламу алейкум, урматтуу жамаат, Кыргызстандын эли. Мына бүгүн биздин Кемпирабад жерине кайдыгер карабаган азаматтар мына ушул жерге чогулуп турат. Чогулгандын максаты ушул мына Бишкекте Кемпирабад маселесин карап жатышат экен. Ушуну мына элдин көйгөйүнү чечишип, элдин пайдасына чечип берет деген үмүттөбүз. Депутаттардын бардыгына айтып кетерибиз, депутаттык мандат 5 жылдык, Кемпирабад түбөлүк. Элдин көйгөйү, элдин кызыкчылыгы баарынан артык турат. Кемпирабад калсынбы? Урматтуу депутаттар, Кемпирабад жери Кыргызстандын жери, кыргыз элинин менчиги болуп келген. Дагы да менчиги боюнча калат. Биз катуу турабыз. Азыр биз чукул шашылыш түрдө эле гана жыйылып калдык. Түз эфирлерден депутаттарга болгон басмырлоолорду көрүп, эгер кандайдыр бир ал жактан коркутуулар болуп өткөрө тургандар болсо, биз дагы чоң кадамдарга барганга даярбыз. Урматтуу депутаттар, биз сиздерди ушул элдин көйгөйүн ошол жерде жогорку трибунада элдин үнүн жеткирип, элдин талабын талашат деп биз шайлаганбыз, колдогонбуз. Азыр коркуп ал жерде элди унутуп калбаңыздар. Эл менен бирге болуңуздар. Элдин талабын ошол жерде жеткирип туруңуздар. Барбы да сүйлөй тургандар, Сүйлөй тургандар, келиңерчи. Урматтуу кыргыз элим, ассаламу алейкум. Кандайсыздар?
Биз сиздерден өтө суранып кетебиз, урматтуу депутаттар. Сиздер бул немеге эч качан макул болбоңуздар. Сиздерди элдер шайлаган. Эл менен эсептешиңиздер. Бул неме компромат элдики, бул эки достук эмес, эч кимдики эмес, бул мамлекеттик эмес. Ошондуктан эл менен эсептешиңиздер. Урматтуу депутаттар, көптөн көп суранабыз. Өткөзбөңүздөр, буга макул болбоңуздар. Биз каршыбыз. Эгер бийлик бизге карабай, кыргыз элине карабай неме кыла турган болсо, биз дагы бара турган жерге барабыз, кыла турган нерсени кылабыз биз дагы. Биз каршыбыз. Компроматты биз бербейбиз. Компромат биздики, компромат элдики. Рахмат. Жигиттер, сүйлөй тургандар барбы? Сүйлөй тургандар бöйөккө. Assalamu alaikum. Урматтуу кыргыз эли, эл журт. Ушул жерде ушунча адам ушул Кемпирабад маселеси боюнча ушул жерде чогулуп отурат. Бизге эч кимдин бийлигинин кереги жок. Биз эч кимдин бийликтен кетсин деген жокпуз, талашкан жокпуз. Биздин бир эле талап ушул Кемпирабад мурун канча жылдан бери турса, ошол бойдон кала берсин деген талап менен келдик. Анан силерден биздин эл өкүлдөрү, депутаттар, эми бүгүн көрүп атабыз, силерге басым болуп атат. Силер унутпагыла, силерди биз шайлаганбыз. Ошондо силерге кошуп бүтүн элди басым жасап аткан бийликтегилерге эми Кудай инсап берсин да. Анан ушунча эл ушул жерде азыр эми күздүн күнү элдин баары өзүнүн иши менен жүрүш керек эле. Айла жоктон ушул 10 күн, 15 күндөн бери ушул жерде жүрөбүз. Эми ушул биз ишенген депутаттарга инсап берсин. Эми биздин пайдабызга чечип бергиле, ушул Кемпирабад жөнүндө неме биздин пайдабызга чечилсин, короче, проблема. Анан баардыгыңарга кандай десем, эми кичине неме болуп турам. Биз суранбайбыз, биз талап эле коелу. Эми сурана берип чарчадык да өзү балдар. Турабы? Суранып чарчадык. Биз талап коебуз да. Ушул Кемпирабад мурун кандай болсо ошол бойдон эле кала берсин. Силерден сураныч. Анан бизди сайлаган депутаттар коркпогула, артыңарда эл турат. Кудай кайраса. Ошол Кемпирабад өзүдө калсын. Бул жерде азыр биз жүрөгүбүздөн күйүп атканы үчүн ушунчалык жинденип эмоцияга алдырып аткандан дагы ушундай сөзүбүздү таппай калып атабыз. Жүрөгүбүз күйүп атабыз да. Канчадан бери бул жерде жыйналып турасыңар? Бүгүн ушул маселе боюнча. Эртең менен 10дон бери. Ушул райондук администрациядан бирөө жарым чыктыбы акимияттан? Эч ким чыккан жок. Эч ким чыккан жок. Кимдер ачылыштар менен жүрүштү. Жана эле келип кирип кеткен акимчилик. Аким азыр ушул жерде. Ушул жерде азыр аким. Аким чыккан менен деле эч нерсе чече албайт го ал. Эч нерсени билбейт экен. Ал президенттин ушул райондогу ыйгарым өкүлү да. Биз ушул бүтүндөй баарын чакырып, өткөндө дагы ушул жерде президент келгенде бүтүндөй дежурларды киргизип, жөнөкөй ошол Кемпирабадтын боюнда жашаган, Кемпирабадтын ордунан көчүп чыккан адамдарды сүйлөтпөй коюшкан да, кире албай эшикте калып кетишкен. Ошол адамдарды чогултуп биз курултай өткөрүп, ошол жерде кенен өз көзү менен көргөндөрүн элге жеткирип, генералдарды чакырып, ошол жерде бүтүндөй баарына Кемпирабад биздики экенин документтер менен тааныштырып түшүндүрөбүз деген максатта 15 октябрь курултай уюштуруп атканбыз да. Ошол курултайга дагы карабай бүгүн шашылыш киргизгендерине биз өтө чоң күмөн жаралып атат. Бул нерсе эл менен эсептешпей, өз элине чыккынчылык кылган менен барабар мындай нерселер. Биз өзгөн эли өгөй эмеспиз. Биз Кыргызстанбыз, биз дагы. Биз талап кылабыз. Элдин талабын аткарышсын. Эл менен гана мамлекет болуп турат.
Assalamu alaikum, урматтуу кыргыз элим. Өзүңүздөр көрүп турасыздар, бул жерде бир провокатор же бир неме жок. Чыныгы эл өзүнүн добушуну ушу жогорудагыларга жеткизели деп келишти. Эми азыр түшүнбөгөн элдер дагы көп да. Азыр ошо жегинде жашаган адамдарга барып 900 горизонтал каерде десеңиз эч ким билбейт анычы. Жок дегенде ошонун маалыматын бербеди. Элдер бул жерде ошол нерсени сурап, жерибиз өзүбүзгө калсын деп чыкты бүгүнчү. Мына бийликтегилерге кайрылабыз, депутаттарга. Сиздер акыйкаттык үчүн, тарых үчүн туура чечим көрөсүңөр деген үмүттөбүз. Эл колдойбуз, ошого чыктык биз. Сиздерден сураныч, адилеттүүлүк үчүн, тарых үчүн туура чечим кабыл алыңыздар. Assalamu alaikum, урматтуу өзгөндүк бир туугандар. Биз бүгүн дагы бул жерге жыйналганыбыздын себеби баягы эле бир талап. Кемпироват өз ордунда калсын деген талап менен чыгып отурабыз. Өткөндө депутаттардан талап кылганбыз да биз. Ошол талап ошол моюнча калыш керек. Бүгүн бизге басым өткөзүп атат, бизди коркутуп атат деген бул 90 депутаттын жөнөкөй бир шылтоосу. Алар башка кезде айтышат го, бизди эл колдогон, менин 20 000 шайлоочум бар, менин 15 000 шайлоочум бар деген кишилер бүгүн аткаруу бийлигинен коркуп калды деп ойлоп атасыздарбы? Ал жөнөкөй бир шылтоо. Эгерде ошончолук басым жасап силерди коркутуп атса, урматтуу депутаттар, аркаңарда калдайган кыргыз эли турат. Андай жөнөкөй бир шылтоону айтып, биз өткөзбөсөк бизди антип коет экен, бизди мынтип коет экен дегенден алысыраак болуп, бүгүнкү күндө ошол мамлекет үчүн, мекен үчүн туура чечим чыгарышыңарды биз талап кылабыз, суранбайбыз Кудай кааласа. Бүгүн өткөндөгү 4-үнөн айырмаланып, бул жерде дежурныйлар жок. Мүмкүн биздин президентибиз урматтуу Садыр Нуркожоевич билген эместир аларды кимдер алып келгенине. Ал жерде мен 2-3 айыл өкмөттүн алдыңкы аксакалдарыны караңгыда көрсөм дагы тааныйм. Бирок ал жерге ал аксакалдар кирген жок да, туурабы туугандар? Ал жерде дежурныйлар келип, мүмкүн ошол биздин президентибиз билбейт. Билбегендиктен сүйлөдү го дейм. 20 киши эле каршы болуп атасыңар, калганы макул экен деген сөздү айтты биздин урматтуу президентибиз. Андай эмес. Бүгүнкү күндө ошол жердин жашоочулары наразы болгондуктан, наразы болуп ушул жерге биздин суубуз кетпесин, биздин жерибиз кетпесин деп келип отурабыз. Бул жерде саясат жок. Саясатка айландырбаш керек бул нерсени. Ошол жергиликтүү элдин талабы Кемпироват ордунда калыш керек. Биз бир гана талап кылабыз, туура акыйкат чечимди. Ошол 90 депутаттан. Биздин урматтуу президентибиз дагы өзү дагы эгерде жетип калган болсо президенттен биз дагы талап кылабыз. Ошол президентти дагы 80% эл шайлаган деп айтып жүрөт. Ошол 80% элдин атынан талап кылбай, мен ошол жердеги жергиликтүү элдин атынан талап кылабыз. Биз ошол жерди өзүнүн ордунда эле калсын. Биздин жерибизди кайрып 100 гектарла, башка гектарла бербей эле койсун. Ошол жер бизге калышын талап кылабыз туугандар. Акыйкат чечим болушуну талап кылабыз. Рахмат. Ким сөзгө чатырандар? Ава сүйлөсүн. Assalamu alaikum Kırgız elim. Бул жерде чогулганын себеби ушул Кайдыгер Карабай ушу Кемпироват суу сактагычыбыз Өзбекстанга өтүп кетиптир деген миш-миштен улам чогулуп турабыз. Биз эмне демекчибиз? Биз ушул экинчи бермети болгон Кыргызстандын Кемпироват суу сактагычы өзүбүзгө калсын. Ушу депутаттардан да талап кылабыз, суранабыз. Өз эски чегара боюнча калганы дурус. Негизиде мына Кызыл Октябрь эли ушул жерде чогулуп, ушул жерде жүрөктөрү ооруп турган адамдар, Кайдыгер карабаган адамдар чогулуп турат.
Bizne Kırgızstandын өгөй балдарыбызбы негизден туура чечкени дурус болчу. Бийликтегилер келип ушул берметтей болгон көлүбүздүн алдыга келсеңер өзүңөр дагы жактыр, өзүңөр дагы сүйүп калат элеңер. Негизи калсын деп талап кылабыз. Депутаттар эч качан жол бербегиле суранабыз. Көлүбүз калсынбы? Калсын! Өзбекстандын президенти өзүнүн журтуна кайрылып атат да. 99% кыргыздардын жерин кайтарып бердик деп ал ачык эле, жабык эшик артында эмес, ачык айтып атат. Кошунабыз ошентип айтып атса, эмнеге биз жашырып жабык эшикте өткөрүшүбүз керек? Биз деле анда рахмат деп ачык эле өткөрбөйлүбү? Ошону талап кылабыз, ачык болсун. Алар кошуналар алдаган болуп, алдап аларды, алдап алдык дегенсиби, биз деле өзүбүздүн туура чечим болсо анда ачык эле болуш керек. Комитетте ачык өтүшүн талап кылабыз. Элдин талабы аткарылыш керек. Кечээ күнгө Садыр Жапаров өзү сөз берген. Бүт бары ачык өтөт деп. А бүгүнкү күнү Садыр Жапаровдун өзүнүн сөзүн дагы тебелешип, жабык эшик артында өткөрүп атышат. Сизге бир суроо да, жалпы ушул жерде тургандарга, эгер азыр эч ким силерге мондай реакция жасабаса, акимияттан эч ким чыкпаптыр, силерди неге келдиңер, эмне чогулуп атасыңар деп, кача алардын бул милдети да түзүнтүз. Ар бир келген адамдын алабалын сурап, неге келдиң деп, анын ажатын чыгаруу бул алардын милдети. Биз ошон үчүн бул акимиятта иштеген жамаатка, мамлекеттик кызматкерлерге биз салык төлөп, айлык төлөп жүргөн жарандарбыз да. Эч ким сурабайт экен. Демек азыр сиздердин могу сүйлөгөн сөзүңүздөрдү дагы эч ким укпаса, бүгүн ратификациядан өткөрсө, эми өткөрүүгө аракет болуп атат, аны бардыгыбыз көрүп түшүнүп турабыз. Кандай кадамдарга барасыздар? Биз акыркы кадамдарга чейин барабыз. Каныбызды дагы аябайбыз. Туурабы жигиттер? Бүгүн мен байкашымда бул жерде жанакы боз үйдү бузган немелер, милиция кызматкерлери көрүнбөй эле да? Жок. Эч ким жок. Бул жерде бир эле инспектор турат. Азыр мисалы силер бу акимият кенен басып алышка силерде толук мүмкүнчүлүк бар. Аябай көп турасыңар. Анан неге ушундай бир неме кадамдарга барып айтасыңар? Силерди айтып атпайбы баягы бийликти басып алууга аракет кылып аткандар деп? Азыр толук мүмкүн барбы ал акимият силерди басып алууга? Биздин андай оюбуз жок да. Бир гана көлөс калса болду. Азыркы суроого жооп берейин, мен саламатсыздарбы? Мен азыр ана жерде намаз окуп атсам, наоборот бул ичиндеги иштеген адамдар чыгып алып айтып атышат. Бекерчилер келди да, онон көрө шалысын жыйбайбы? Ана катындарым келип атып, обед алып берем десе алданып келди да булар. Онон көрө дыйканчылыгын кылбайбы, шалысын жыйбайбы деп, наоборот бизди эмне жерде жаман көрүп атышат. Келгенибизгечи. Биз деди, биздин азыр бир максатыбыз ушу Кемпирабад ордунда калсын деген ой менен келдик. Бизди эч ким күлөгөн жок. Чыккыла деп, обед алып беребиз деп, биз өз калообуз менен келдик. Кайдыгер эмеспиз да? Наоборот, мына райкомдо иштеп, мына жерде чыккандар ана бизди тамаша кылып айтып атышат ошентип. Бекерчилер келди да деп. Түшүнбөгөн адамдар келди да деп, неде бирөө сүйлөдү. Азыр мен намаз окуп отуруп көрбөй калдым бетини. Ошентип сүйлөдү. Бүт түшүнбөгөн адамдар отурат бу жерде деп. Биздин негизги максат, биз эгер басып алабыз десек, биз 1 минутада азыр басып алабыз. Биздин андай бийликти басып алайлы, кашадан аттап ыштаныбызды жыртайлы деген ниетибиз жок. Биз авирибиз менен ыштаныбыз бүтүн калабыз өмүр бою. Биз мыйзамды сыйлаган адамдарбыз. Биз өзүбүздүн жерибизде өзүбүз тополоң кылабыз деген ниетибиз жок. Биз кайра өзүбүздүн жерибиз, ата бабабыз сактап келген, ата бабабыз сактап бизге мурас кылып тапшырган жерлерди биз дагы сактап өз муундарыбызга, кыргыз муундарына сактап өткөрүп беребиз деген чын жүрөктөн күйгөн, кыргызга күйгөн
патриотторбуз деп эсептейбиз өзүбүздү. Биздин жаман оюбуз жок. Негизинен Москвадан келди атайын. Бишкектен. Ассаламу алейкум. Ушу көрүп аткан ушу кыргыз, жалпы кыргыз эли. Ушу көрүп атасыздар, биздин ушу бүгүнкү жогорку кеңеште нелер болуп атканын мен дагы ушу прямой эфирден эле көрүп, анан чыга калам. Мен чыгып келгеним себебим просто ошол жерде өскөмүн да менчи. Эми жакшы билген киши катары келип бүгүнкү эми жакшы жагына эле чечилет деген ойдомун. Бул жерде вообще өзү биз суранып атканыбыз биздин пайдабызга чечип бергиле, биздин пайдабызга чечип бергиле. Билбейм биз неге суранып атабыз. Ошону тынч эле койсунчу. Тынч эле койсун. Булардан билимдүү, булардан сабаттуулар ошону тынч эле коюп келген. Эми булар урунбасын, булар уруна турган болсо булар утулуп калат. Ишенич жок. Чын-чыныгы келгенде өзүңүздөр көрүп атасыңар. Жабык эшикте, жабык эшик артында ушунчалык өздөрүнүн акылы жетпеген нерсеге булар киришпесе, билбейм, кечеги күнкү келгендер бүгүн жок экен, баягы жабык эшикте бул жака киргендер дежурныйлары. Мына ушул жердеги ондон көрө ушул блогерлерби, башкаларбы келсин дагы айылдарга кирсин. Бизден сурасын. Ошол жердин эли ыраазыбы, ыраазы эмеспи? Жанагы бакма иттерин алып келбесин ар жактанчы. Бакма иттер ham олар ошо арам бийлик, ошолордун артынан жугундук корлор. Чыныгы ушул биздин ушул жердин мен ошол Кароол айыл өкмөтүнүн орто арык айылынан боломун. Ошол жерде көчүп чыккандар основной көбү биздин Кароол айыл өкмөтүнө жайгашканда, Кароол айылында. Ал жерде азыркы Кемпирова суу сактагычынын алдын Сталин деген айыл болгон экен. Ооба. Ал жерде көчүп чыккандар азыр даже мен жетелеп барып үйлөрүнө чейин көрсөтөм, ошол кайсыл жерге жайгашканынычы. Ошолордон сурап келген болгонсоң айтат да биздики мына жерде болчу, мына жерде болчу деп. Ал толугу менен эле ол өзүбүздүкү да. Анан эми ошолорду карап туруп бул өзүбүздүк болгон болсо анан буну теңшерикке кантип аны биз наоборот кийин ошонун айынан уруш болуп кетеби дейм да, суу талашыпчы. Биз жарымы биздики, жарымы силердики. Биз өзүбүздүн сууга биз аларды шериктеш кылып атабыз да. Ага, жерге дагы эми биз жерге дагы берки сүйлөп аткандарыбыз биз суунун астындагыны бердик деп бакмайттыр. Кечеги күнү мен келип сүйлөп кылган экен, сага не бар, сен нени чечип бермегилең? Жо, мен эч нерсени чече албасам дагы, бирок мен жериме күйүп келдим. Мен о бийлигини башкасыны мага кызыгы деле жок. Анан мени багына кылып, сен фейксиң, сен Мадмаровдун кишисиң. Мадмаровуңарды дагы жыйнаштыргыла, Жапаровуңарды, Ташиевиңерди дагы жыйнаштыргыла. Базы бул жерде жер тууралуу, суу тууралуу, жер маселесинде, суу маселесинде болсо, жалпы кыргыз элине мен чакырамын. Бир муштумга түйүлүп, бир турушубуз керек. Бизге саясатчылардын эмес, бизге суунун, элдин, жердин ушу бүтүндүгү керек. Булар бүгүн бирди сүйлөп, эртең бирди сүйлөп, буга анан кете берет экен кайрачы, ойга келген сүйлөп коюпчу. Кече не дедиң деп бүгүн сураган адам жок да. Ушу элдин бар жок эле ушу ушактын артынан кетип калды азырчы. Бу карап отуруп башың деле жетпейт эмне болуп атканыга. Өзүм түшүнбөй калыптамын кээ бир жерлеринде. Ушундай бурмалап чыгарып атышат. Ондой кылбайлы. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, урматтуу кыргыз эли. Керек болсо раз туура эмес кадамдарга барса бийлик, биз ошого жараша ответini кылабыз. Күтпөгөн кадамдарга барабыз. Оюга келбеген нерселерди ашырабыз. Көрүп атасыздар, ушул жерде эркектер эмес, карындаш эжелерибиз, картайган даже энелерибиз келип турат бул жерде. Бизден бүт бар жок нерсени бүгүнкү бийлик туура эмес кылган болсо, каттуу жооп аласыңар. Силер күтпөгөн жоопту көрсөтүп коебуз силерге. Суу, жер маселесинде бул жерде бир кишини деген адам жок. Бул жерге топтолгондордун бүт бар жогу азыр сууну, жерди гана алып калайлы деп чыктык. Биз бир адамдын артында жүргөндөрдөн эмес, биз ушу жерди коргоп калалы деп келдик бул жерге азыр. Анан, бакма иттер, оюңарга келгенди жазып,
Бул onun кишиси, мунун кишиси дебек эле. Мен bir адамдын кишиси эмесмин. Мен жараткан Алланын эле, ошонун эле кулумун. Башка bir адамга дагы мен кызмат кылбаймын. Мен элиме, жериме кызмат кылам. Ошон үчүн мен ошо четтен келдим. Бүгүн чыкпагандар, нар жакта отуруп алып мага онда комментарий жазып, сен анысың, сен мунун фейксиң дебек элеген. Силер ошо эркектер ошо көрүп отургандар, бүгүн чыкпагандар, эртеңден баштап юбка кийгилеген. Менин сөзүм ушу. Мен дагы бир нерсе толуктап кетейинчи. Кече могу жерде баягы дежурлардын чогулушу болгон күнү менин алдымда баягы регион ТВнын Өткүрбек Рахманов деген ити отурду да менин алдымдачы. Ошол акмак мына биздин арабызда ончо майып адамдарды өтө жаман сөздөр менен айтып кемсинтиптир да. Ким кандай? Алладан коркпогон адам экенсиң сенчи. Ошондой болуп сен дагы майып болуп калдың. Сен даже сүйлөй албай калдың. Мен сага ошону каалайм менчи. Сен онтип бирөөнүн үстүнөн күлгөндөн көрү тобоңо келбейсиңби, иним? Тобоңо келбейсиңби? Неге антип сүйлөйсүң сен? Шашпай тур, сага да Кудай бар. Азыр берде канчага чейин ушул акцияны улантууну көздөп атасың? Кечке. Ошол жогорку кеңеште, комитетте каралып атат. Ошол комитеттин чечими чыкканга чейин турабыз. Кандай чечим чыгарышат? Ошого карап кандай чечим чыгарса, ошого жараша багыт алабыз. Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, урматтуу айылдаштар, ушул жерде турган жалпы жыйынга катышкан агалар. Мен сиздерге бир нерсени айтайын, барыңыздар кунткой угуп туруңуздар. Кыргызстандын, Кыргыз Республикасынын гимнинде жазылып турат. Аткарылып, элдин үмүт тилеги, желбиресин эркиндиктин желеги. Бизге жеткен ата баба мурасын урпактарга берели деп жазылып турат. Эгерде ыйык сактап урпактарга берели деп турат. Биз бул жерде бир адамдын кызыкчылыгын, же болбосо бир топтун кызыкчылыгын, биз ошол бизге мурас кылып таштап кеткен ата бабалар жаткан жер Кемпироватты биз келечек муунга өткөрүп берели деген уран менен чыгып отурабыз. Ушул 90 депутатка дагы айтам. Эгерде ушул жерге колдоп бере турган болсоңуздар, гимндин ошол сабын алып коюңуздар. Гимндин ошол сабын алып коюңуздар. Бул дагы Кыргызстандын бир жери, биздин ата бабалар жаткан жер. Жерге күйүңүздөр. Biz жыргаганыбыздан келген жок. Түн уйкубуз качып, мына ушул жаштар келдик. Кечеги 4-октябрда болгон жыйынга, мына ушул жерде турган жыйында, мына ушул жерде артында турган жигиттердин 98% катышкан жок. Жана Садыр Жапаров өзү айтмакчы, 20га жакын адамды киргизди. Анда да телефондорубузду алып койду, татканы мүмкүнчүлүк берген жок. Ошол жыйын мына ушул жигиттер менен өтүш керек болчу, ачык эшикте. Мына ушул жигиттер согласен бериш керек. Себеби ар биринин киндик камы ошол жерге тамган. Атасы, чоң атасынын баары жатат ошол жерде. Биз ошол жердин эгасы, биз элбиз. Кыргыз эли. Бул бир адамдын жеке менчиги эмес. Мына азыр Милан Сами Кожо деген депутатыбыз бар. Ошол депутаттардын телефондорун алып коюп отурат. Бийлик көзүңөрдү ачкыла. Биз бир жерди басып алабыз. Же биз бирөөнү айдайбыз деген ниетибиз жок. Эгерде басып ала турган болсок, бизде 6 мүнөт убакыт бар мына акимият алып койгону. Биз мыйзамсыз жолго барбайбыз. Биз провокатор эмеспиз. Биз решеткадан кирбейбиз, биз эшиктен киребиз мына жерден. Биз секирбейбиз. Биз урматтуу элим, бир акебиз айткан, биз асмандан түшүп калган жокпуз бул бийликке. Биз силердин аркаңардан келгенбиз деп былтыр айткан бир азамат. Биз асмандан түшкөн жокпуз, силерге окшогон эл шайлады. Силердин талабыңарбы болду деп сөз бергенби? Мына ошол сөзүндө туруш керек. Ар бир депутат көзүңөрдү ачкыла. Жана бир акем айткандай 5 жылдык убакыт өтөт. Бетеге кетип бел калат, бектер кетип эл калат дейт. Элдин арасында жүрүш ойлогула. Мына ушул жерде турган ар бириңерге айтайын, ойлоңгула. Иш бүтпөйт, жер кетет. Ишти эртең кыласың, бүгүн кыласың, башка күнү кыласың. Бүгүн мамлекеттин, элдин, жердин кызыкчылыгы болуп атканда ичкен ашың жерге коюп, мына жерге келип тур. Жана бир акем айткандай, үйдө жатып алып батыр болуштун кереги жок. Азыр
Жыргай турган заман эмес, күлө турган заман эмес, ыйлай турган заман болуп калды. Бир тууган элдерди көрүп атабыз, мына чек аралаш канчалаган тополоң болуп атат. Эч ким гарантия бере албайт, эртең барып, мына биз элик башкарабызда Садыр Жапаров айтты. Эч ким гарантия бере албайт, Садыр Жапаров 10 жыл отурат деп. Эл кааласа алмаштырып коет. Алмаштырып келген. Турабы жигиттер? Биз мына бийликтегилер, урматтуу депутаттар, көзүңөрдү ачкыла, аркаңарда эл турат, коркпогула буйруктан. Мына элдин арасында силер кааласаңар шайлап алып барып коет эл. Ел бар экен депутат болуп отурасыңар. Ел бар, силерди конституция колдойт, силер эл менен болгула. Ел акырына чейин силерди колдойт. Коркпогула. Өзгөндүктөр чыгып атат десе эле Адахан Мадымаров козутуп атат, кайрап атат деп фейктер, троллдор айтып атышат да. Бул жерде бүт партиялардын мүчөлөрү болушу мүмкүн. Бирок биз жер, суу дегенде баарыбыз бир турабыз. Турабы жигиттер? Компроват! Калсын! Компроват! Калсын! Жооп кеңеш! Тура чечим! Урматтуу мекендештер, ушул убакыттан пайдаланып, мен дагы ушул жогорку бийликте отурган биздин бийлик өкүлдөрүбүзгө бир-эки сөз айткым келет. Анткени муну жаман баягы улуттар аралык кастыктык козутуу же башка деп кабыл албаңыздар. Болгону биздин элде ушундай бир накыл кеп бар. Бир өзбек 10 кыргыздын арасында түлкү болот. Бир кыргыз 10 өзбектин арасында күлкү болот деген сөз бар. Биз азыр бир-эки экөөбүз барып ушундай менин байкоомдо ошол коңшу өлкөнүн жетекчилерине алданып, моонтип элин саргартып, сарсаң кылып көчөгө чыгарып, жерлерибизди, биздин келечегибиз болгон табият байлыктарыбызды жерине кошуп, өткөзүп берип, элди мынтип зарлатып, азыр бүтүн дүйнө элине күлкү кылып аткан учуру. Ошон үчүн азыр туугандар, башкалар күлсө дагы биз өзүбүз күлбөйлү. Мекендештер, өзүбүздүн мекен үчүн, өзүбүздүн улуттун келечеги үчүн өзүбүз күбөлү. Баарыбыз биргеликте бололу. Видеону таратууга, коомчулукка кенен жеткирүүгө жардамдашып коюңуздар. Мен дагы ушул жерден эл менен бирге болуп, дагы мүмкүнчүлүк болсо сиздер менен түз эфир берип байланышууга аракет кылам. Ага чейин Аллахка аманат, барыңыздар, бар болуңуздар.